Саламатсыңбы кыргызым, бир тууганым, алтыным берекем. Менин атым Гүлзат Мамытбек. Мен Кыргыздын жаңы улуттук демимин. Ушул видеодо мен дагы бир сон мотивация бергим келип турат. Over promise and over deliver. Англисче ушундай бир макал бар. Бул орусчага, кыргызчага которулганда убадаңды чоң бер, ошол убадаңды чоң берген убадаңды чоң аткаранга аракет кыл. Biz uadadan korkut ekенбиз. Biz koya туруп убаданы бербей турайын, айтпай турайын, элге жарыя кылбай турайын, жасагандан кийин айтам деген биз чоң катачылыктарды кетирет экенбиз, алтыным. Менде да ушундай катачылык болгон. Мен да коркчумун бирседен убада бергенде анан аткара албай калганды. Жок, сенин күчүң өтө чоң, сенин күчүң асмандай, сенин күчүң планетадай, сенин күчүң галактикадай, космоссуң сен. Ошого түшүнгүнүң, ошону ишенгиниң, ошого сен акыл эсиңе сиңиргиниң. Сен галактикасың, сен колуңан келбей турган нерсе жок, сага Кудай ушунчалык чоң күч берген. Ошондуктан убадаңды чоң бер. Кыла алам дегиниң, жасай алам дегиниң, колуман келет дегиниң, келбей турса дагы. Бирок ошо убадаңды бергенден кийин анан кийин аткаранга аракет кылгының. Бүт күчүңдү жумшагының, бүт аракетиңди жасагының, убактыңды туура колдонгунуң, эл менен туура катышкының. Анан кийин эң биринчиси туура билим алгын. Эгер туура сен билим албасаң, билим такыр албасаң, өзүңдүн убактыңды, өзүңдүн минуталарыңды, өзүңдүн секундаларыңды жөн эле текке кетире берсең, анда сен максаттарга жете албайсың. Анда сен мондай кичинекей болгон максаттарга да жете албайсың. Кичинекей болгон убадаларыңа да жете албайсың. Ошондуктан берекем, ар бир секунда сайын өсүп тургуну, ар бир секунда сайын секундам кайга кетип атат, туура жакка кетип атабы, туура эмес жакка кетип атабы деп ойлонгунуң. Убадаңды чоң бергенден кийин сен ушинтип ойлонуп калат экенсиң. Канчалык чоң убада берсең, ошончолук чоңое түшөт экенсиң. Сен өзүңдүн убактыңды, өзүңдүн потенциалыңды, өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүңдү туура пайдаланганга аракет жасап калат экенсиң. Ошондуктан убаданы чоң бер, элдин астында бер, элди чогултуп алып бер. Мен азыр убадамды берип атам сага, кыргыз элимбе. Кыргызстан 2030-жылы номер 1 болот. Ошого ишен, мага жардамдаш, ошого жоопкерчилик ал, мен менен чогуу ал дегенди мен сага сунуштап атам, деген ошондой ойду сага сиңирип атам. Алтыным, биздин өлкөбүздө, биздин ысыкүлүбүздө Голливуд курабыз. Биз дүйнөдө эң биринчи өлкө математикадан болобуз, наука, билим, илимден болобуз, шоу бизнестен болобуз. Ошондуктан ишен, убадаңды чоң бер, чоң аткар, максатыңа жет.